Салем достар, бұл Казак Story Time. Біз бастаймыз. Мен Афгандан қайтып келдім, жана бұл жерде мындай болорун күткөн эмесмин. Бұл жердегі согушка таң калдым, муну күткөн эмесмин. Бір документалды кириш сөз, жоголгон му. 1990 жылдардын башталышы. Кече эле бүтүндөй дүйнөнү титиреткен улуу империя, Советтер Союзу көз алдыбызда урап жаткан мезгил. Идеялар өлгөн, завод, фабрикалар токтогон, дүкөн текчелери бош калган кез. Катардагы адамдар үчүн эртеңки күн караңгы туңгуюкка айланган. Бирок баарынан да оор соккуну Афган согушунан кайткан жокерлер алды. Алар бүтүн жерде, бүтүн согушта кан төгүп, буйрукту аткарып кайтышкан. Алар үйлөрүнө баатыр катары кайтып, тынчтыктын жыргалын көрүбүз деп үмүттөнүшкөн. Бирок аларды гүлдестей эмес, жакырчылык, рекеттердин үстүмдүгү жана адамдык баалуулуктардын тебелениши күтүп турган. Бул ошол жоголгон муундун өкүлү, 22 жашында чачын ак баскан Асандын окуясы. Эки темир жол бекетиндеги ызгаар. Декабрь айынын ызгаардуу Шамала Фрунзе, азыркы Бишкек шаарынын темир жол бекетинде адамдын сөөгүнөн өтүп жатты. Поезд каршылашкан темирлердин үнү менен онтоп келип токтоду. Вагондордон түшкөн адамдардын жүздөрү сус, баары өз көйгөйү менен алек алдыга шашат. Элдин арасынан эскирген аскер формасын, афганка кийген, аркасына оор вишмешок, аскерди кап асынган жаш жигит бөнүп чыкты. Бул Асан эле. Анын жүзү кубарып, көздөрү өтө тереңдеп кеткен. Ал эми карашында 20 жаштагы жигитке тиешеси жок кандайдыр бир оор, муздак боштук бар болчу. Ал 2 жыл бою Кандагардын куйкалаган ысыгында, октун алдында, өлүмдүн көзүнө тике карап жашат. Канчалаган досторунан айрылды. Эми минтип, өзүнүн туулуп өскөн шаарына бутун таштап турат. Жол бергиле, деп кимдир бирөө аны ийининен түртүп өттү. Асан инстинкт катары дароо каргонууга даярданып, колун курал издегендей белине алып барды. Бирок бул болгону колуна чоң ала була сумка көтөргөн, соода кылып жан баккан аял экен. Асан терең дем алып, өзүн тынчтандырды. Сен үйдөсүң. Согуш бүттү деп шыбырат ал өзүнө өзү. Бирок анын жан дүйнөсү бул сөздөргө ишене албай турду. Бүтүн шаар. Асан жөө басып үйүнө карай жөнөдү. Автобустар дээрлик жүрбөй калган, көчөлөр караңгы. Шаарда таанып болбойт эле. Асан согушка кеткенге чейинки Фрунзе таптакыр башка болчу, көчөлөрдө балдардын күлкүсү жаңырган, адамдар бири-бирине ишенген, жашоо бир калыпта тынч өтчү. Ал эми азыр. Дүкөндөрдүн терезелери талкаланып, тактай менен уруп салынган. Көчө бурчтарында кара булгаара куртка кийген, баштарына токулган шапка кийген агрессивдүү жаштар топтолуп турушат. Алар өткөн кеткендерди жырткычтай тиктеп, кимди олжо кылсак деп акмалап турганы билинип турду. Бул Асанга Афганистандагы душмандын буктурмасын эстетти. Менин шаарыма эмне болгон? Бул адамдар кимдер? Деген ой Асандын мээсин тешип жатты. Ошол кезде Асан 90 жылдардын криминалдык доору башталганын, мыйзамдын ордун күч, ал эми мамлекеттин ордун бандиттер элегенин биле элек болчу. 4 муздак дубалдар жана эненин жашы. Асан өзү жашаган көп кабаттуу үйдүн кароосуна кирди. Подъездин ичи караңгы, заара менен тамекинин түтүнү жыттанат. Лампочкаларды кимдир бирөө сындырып кеткен. Ал 4-чү кабатка көтөрүлүп, тааныш эшиктин коңгуроосун басты. Жүрөгү катуу согуп жатты. Апам азыр эшикти ачат, баягыдай жыттуу наны менен чайын берет, баары мурдагыдай болот деп үмүттөндү ал. Эшик акырын, абайлап ачылды. Басагода чачын толук ак баскан, бетине терең бырш түшкөн, арк жана жүдөгөн кемпир турду. Ким керек? Деди ал корккон үн менен. Асандын тамагына муштумдай бир нерсе тыгыла түштү. Ал өз апасын тааныбай калган эле. Болгону 2 жылдын ичинде апасы 20 жылга картайып кеткендей. Апа, бул мен. Асанымын, деди ал үнү каргылданып.
Апасының колундагы эски чырак жерге түшүп кете жаздады. Ал уулунун бетине тигеле карап, анан көкүрөгүнө кулап, өксүп ыйлап жиберди. Бул кубанычтын гана эмес, кандайдыр бир терең кайгынын, азаптын жашы эле. Асан апасын кучактап, анын сөктөрү чыгып, өтө арыктап кеткенин сезди. Бес ачуу чындыктын даамы. Үйдүн ичи муздак болчу. Жылытуу системасы иштебегендиктен апасы үстүнө 2-3 пальтону кабаттап кийип алган экен. Стөлдүн үстүндө катып калганынан жана кара чай гана турду. Атаң сен кеткенден кийин жарым жылдан соң эле инфаркттан кайтыш болду, балам, деди апасы көз жашын сүрүп. Заводду жаап салышты, ал жумушсуз калып, стресске чыдай албай кетти. Асан үн каткан жок. Анын ичиндеги боштук улам чоңоюп баратты. Улан кайда? Эним кайда? Деп сурады Асан. Улан андан 4 жаш кичүү, үмүтү чоң, акылдуу бала болчу. Апасынын көздөрү дароо алаксып төмөн карат. Улан, ал үйдөн чыгып кеткен. Кээде гана келип, акча таштап кетет. Анын достору жаман адамдар. Асан, ал азыр такыр башка бала болду. Мен аны тааныбайм. Анын колунан кандын жыты келет. Асандын муштумдары түйүлдү. Ал эми Айгүлчү. Бул сымда атоо Асан үчүн өтө оор эле. Айгүл анын сүйгөн кызы, аны согуштан күтөм деп көз жашын төгүп узаткан жалгыз үмүтү болчу. Афгандагы эң оор түндөрдө Асанда Айгүлдүн сүрөтү гана өлүмдөн сактап калган. Апасы оор үшкүрүндү. Кечир мени, балам. Сени күтүү алган жок. Сен кеткенден кийин 1 жыл өтпөй, баягы шаарда Кармаган Таш деген авторитеттин көзүнө түшүп калды. Алар Айгүлдү күч менен коркутуп алып кетишти. Азыр ал ошонун аялы. Бөлмөдө өлүмдүй тынчтык өкүм сүрдү. Асан ордунан турду. Анын башына Кандагарда снаряд жарылганда угулган ызы чуу кайрадан куулуп келгендей болду. Ал согуштан аман калды, бирок анын жашоосу, келечеги, сүйүүсү, үй бүлөсү урап жок болгон экен. Ал кан кечип каргогон мекени анын эң баалуу нерселерин тартып алыптыр. 1-инчи түн жана согуштун уландысы. Ошол түнү Асан уктай алган жок. Ал терезеден караңгы шаарды тиктеп турду. Түн ортосунда сырттан дөңгөлөктөрдүн чыйыркан үнү, андан соң кимдир бирөөнүн жан үрүй кыйкырган үнү угулду. Асан көшөгөнү акырын ачып карат. Караодогу караңгы бурчта 4-5 адам бир кишини темир арматуралар менен аоосу сабап жатышыптыр. Эч ким жардамга чыккан жок. Милиция да келген жок. Шаар коркунучтун кулуна айланган эле. Асандын калдыру титиреп кетти. Бул коркуу эмес болчу. Бул адилетсиздикке болгон ачуулануу, согушкердин инстинктинин айгонушу эле. Афганстанда душмандын ким экени белгилүү болчу. Алар форма кийген жок, бирок колуна курал кармап, бетме-бет чыгышчу. Ал эми бул жерде, өз үйүндө, душмандар көлүгөдө жашынып, алсыз адамдарды талап жатышты. Согуш бүтпөптүр деп шыбырады Асан муздак айнекке маңдайын тиреп. Ал жөн гана дарегин өзгөртүптүр. Жана бул согушта РЖ жок экендир. Кираган базар жана жаңы кажоюндар. Эртең мененки Фрунзенин, эми Бишкек деп аталып калган шаардын, абасы муздак жана түтүн жыттанып турду. Асан үйдөн эрте чыгып, шаарды кыдырууну чечти. 2 жыл мурун алдынан күлүп тосуп алган комшулар азыр бири-бирине шектенип, жер карап, тез-тез басып өтүшөт. Көчөдө кадимкидей жашоо токтоп, аман калуу үчүн күрөш башталганы сезилип турду. Ал Ош базарына келди. Мурда берекеси төгүлүп, эл кайнаган базар азыр башаламан саудагерлердин, кайырчылардын жана уруулардын уюгуна айланыптыр. Адамдар үйлөрүндөгү эски буюмдарын, китептерин, ал тургай кийимдерин сатып жан багууга өтүшкөн. Күтүүсүздөн базардын четинде ызы чуу башталды. Кара булгары курткачан, спорттук шым кийген, 3-4 зомбук, браток, эт саткан карыянын алдына келип, үстөн тээп көңтөрүп салышты. Налог кана, чал. Биздин точкада туруп, бизге төлөбөйсүңбү? Деп алардын бири карыяны жакадан алды.
Кария титиреп, балдарым кече эле бербейдин беле, бүгүн эч нерсе сата элекмин деп жалынды. Элдин баары тескери карап көрмөксөн болуп өтүп жатышты. Эч кимдин милицияга чакырайын деген ою да жок эле, анткени милиция менен бандиттердин айырмасы калбай калган кез болчу. Асандын ичиндеги ачуусу кайнап чыкты. Кандагарда алар алсызды каргоо үчүн кан төккөн болсо, бул жерде күчтүүлөр алсыздардын канын ичип жатышты. Асан алдыга бир кадам таштады, бирок кимдир бирөө анын ийнинен катуу кармап калды. Эки эски машыктыруучунун эскертүүсү. Топто Асан, аралашпа, бул жердин эрежеси башка деген тааныш, бирок каргылданган үн угулду. Асан бурулуп караса, мурдагы бокс боюнча машыктыруучусу, спорт чебери Кадыр агай туруптур. Бирок анын баягы кенен далысы чүгүнгү тартып, үстүнө эски, кир пальто кийип алган экен. Кадыр агай: "Сиз бул жерде эмне кылып жан багып жатам, балам", деди агай ачуу жылмайып колундагы арзан тамекелер салынган кутусун көрсөтүп. "Спорт азыр эч кимге керек эмес. Менин мыкты окуучуларымдын баары азыр ошол аракеттердин катарында. Же түрмөдө, же мөрзөдө. Сен да аларга тийишпе. Алар таштын балдары". Таш. Бул ысым кайрадан Асандын кулагына октой тийди. Апасы Айгүлдү дал ушул таш тартып алганын айткан. "Бул таш деген ким өзү? Эмнеге бүт шаар андан коркот?" деп сурады Асан муштумун түйүп. Таш бул мурдагы кылмышкер. Союз тараганда ал түрмөдөн чыгып, шаардагы эң чоң бригаданы түздү. Анын колунда курал, акча жана сенин иниңдей жаш, акылсыз балдар бар. Асан, иниң улан азыр таштын оң колуна айланып баратат. Аны алсаздан сууруп чыкпасаң, жакында аны да жөгөтөсүң. 3-1 туугандын каны. Асан базардан чыгып, түз эле Кадыр агай айткан дарекке шаардын барборундагы мурдагы маданият үйүнө, азыркы криминалдык топтордун чогулган бильярд клубуна барды. Эшиктеги күзөтчүлөр Асандын эскерген аскер формасын карап, шылдыңдап күлүштү. "Эй, солдат, бул жерде сага бекер шорпо жок, тайып тур", деди бири Асанды көкүрөккө түртүп. Асандын реакциясы чагылгандай тез болду. Афган согушунда мындай кыймылдар рефлекске айланган эле. Ал күзөтчүнүн колун кайрып, экинчисин тизиси менен ичке уруп суулатып түшүрдү. Үн чыгарбай, муздак жана так кыймылдар менен жолун ачып, клубдун ичине кирди. Түтүнгө толгон залда, эң төркү үстөлдө, кымбат баалуу импорттук спирт ичимдиктерин ичип, жанына жеңил ойлуу кыздарды отургузуп алган бир топ жаштар отурду. Алардын ортосунда үстүнө булгаара куртка кийген, чачын артка жылмакай тараган, оозуна кымбат сигара чечтеген жигит отурду. Бул Асандын иниси улан эле. Асан стөлгө жакындаганда музыка тактоп калды. Улан башын көтөрүп, агасын көргөндө көздөрүндө бир ирмемге коркуу жана уят аралашкан сезим пайда болду, бирок аны дароо менменсинген жылмаюу менен жаап салды. "О, биздин баатыр кайткан туура", деди улан ордунан турбай. "Афган синдрому менен ооруп калган жоксуңбу, ага? Кел, отур, ич". Асан стөлдөгү бөтөлкөлөрдө жана уландын жанындагы досторун жек көрүү менен карады. "Тур ордуңдан, үйгө кетебиз. Апам үйдө тоңуп, сени күтүп отурат", деди Асан үнүн көтөрбөй, бирок анын үнүндөгү темирдей муздак обон баарын сестентти. Уландын достор күлүп жиберишти. Бири ордунан туруп, "Эй, контуженный, сен кимге буйрук берип?" деп сөзүн бүтүрүү электе Асандын муштуму анын жаагына тийип, ал бильярд үстөлүнө кулап түштү. Уландын жүзү кубарып кетти. Ал ордунан атып турду. "Эмне кылып жатасың? Бул менин адамдарым", деп кыйкырды улан. "Сен түшүнбөйсүң, Сенин союзуң өлдү. Сенин медальдарың азыр 1 килограмм этке да жетпейт. Биз бул жерде тирүү калыш үчүн күрөшүп жатабыз. Таш байке мага сен жана атаман да көп нерсе берди. Сен тирүү калыш үчүн эмес, адамдардын канын соруш үчүн ушул жолго түштүң", деди Асан инисинин көзүнө тике карап.
Эгер ушул эшиктен менен азыр чыкпасаң, мен сени бир тууганым деп эсептебейм. Улан эриндерин тиштеп бир азга турду. Анын ичинде мурдагы кичинекей бала менен азыркы криминалдык дүйнөнүн жоокери күрөшүп жатты. Бирок ал артка качайып жерде антып жаткан досторун карат. Кет, ага. Бул менин жашоом. Бул жакка экинчи келбе, сени аябай коюшат. Асандын жүрөгүндө акыркы үмүт үзүлдү. Ал бурулуп эшикти көздөй басты. 4 жараланган сүйүү. Клубдан чыгып келе жатып, Асан эшиктин алдына келип токтогон кымбат баалуу кара Мерседести көрдү. Машинадан эки жансакчы чыгып арткы эшикти ачышты. Машинадан кымбат баалуу норка шуба кийген, сулуу, бирок көздөрүндө эч кандай жашоо учкуну жок бир жаш келин чыкты. Бул Айгүл эле. Асандын жанын сактап калган, Афгандагы түндөрдө жар кылган Айгүл. Асандын буттары жерге кадалып калды. Айгүл да аны көрдү. Анын көздөрү чоңоюп, колундагы кымбат сумкасы жерге түшүп кете жаздады. Ошол ирмемде экөөнүн ортосунда бүтүндөй бир өмүр талкаланган кыялдар жана айтылбаган сөздөр учуп өттү. Айгүл, деп шыбырады Асан. Айгүл алдыга бир кадам таштады, бирок жансакчылардын бири аны далсынан түртүп, бас, кажоюн күтүп жатат, деди. Айгүл башын төмөн салып, көзүнөн аккан жашты көрсөтпөөгө аракет кылып, клубдун ичине кирип кетти. Асан анын артынан чуркагысы келди, бирок аны куткаруу үчүн алгач бүтүндөй ушул системаны, ушул зомбулукту талкалаш керектигин түшүндү. 5 согуш жарыялоо. Кеч кирип калган эле. Асан үйүнө кайтып баратканда, караңгы көчөдө күндүз базарда көргөн баягы таштын балдары бир жаш кызды коркутуп, акчасын тартып алып жатканын көрдү. Кыз ыйлап сумкасын бербөөгө аракет кылып жаткан. Асандын ичиндеги афган синдрому толук ойгонду. Бул жерде дипломатия, мыйзам же сүйлөшүү иштебейт Бул жерде күч гана чечишүү. Ал сумкасын жерге таштап, кадамдарын тездетип аларга жакындады. Коюу бергиле аны, деди Асан. Анын үнү ушунчалык коркунучтуу жана муздак эле, тигилер бир саамга тактоп калышты. О, кайрадан бул контуженный. Балдар, мунун мэйсин ордуна келтирип койгулачы, деп бири бычагын алып чыкты. Бирок алар ким менен беттешип жатканын билишкен жок. Бычак көтөргөн адам алдыга умтулганда, Асан анын колун чагылгандай ылдамдык менен кайрып, бычагын өзүнүн бутуна сайып салды. Экинчиси аркасынан кол салгыча, Асан бурула калып, анын тизесине катуу сокку уруп, сөөгүн сындырды. Үчүнчүсү коркканынан качып жөнөдү, бирок Асан аны кууп жетип, жакасынан алып дубалга сүздүрдү. Кажоюнуңарга айтып баргыла, деди Асан колундагы канды сүрүп жатып. Афганец келди деп айткыла. Шаарда эми жаңа эрежелер болот. Бул менин шаарым. Кыз ыйлаган бойдон Асанга рахмат айтып, караңгылыкка кирип кетти. Ал эми Асан жерде онтуп жаткан бандиттерди карап турду. Ал азыр эле шаардын эң коркунучтуу мафиясына, Ташка жана анын армиясына ачык согуш жарыялаган болчу. Ал эми бул армиянын ичинде анын өз иниси Улан да бар эле, бир. Таштын каары жана Уландын тандоосу. Шаардын четиндеги кымбат баалуу ресторандын веб-залында көк түтүн булуттай калкып турду. 90 жылдардын жаңа кажоюндары, криминалдык авторитеттер, коррупциялашкан чиновниктер ушул жерде шаардын тагдырын чечишчү. Стөлдүн төрүндө алтын чынжыр тагынган, көздөрү муздак жырткычтыкындай болгон таш отурду. Анын алдында кече түн Асандан таяк жеген 3 бандит башын шылкыйтып титиреп турушту. Демек, бир контуженный афганец менин адамдарымда майып кылып, шаар меники деп айттыбы. Таштын үнү акырын чыкса да, андагы коркунуч бөлмөдөгүлөрдүн үрүйүн учурду. Ооба, Таш байке. Анын соккулары адамдыкындай эмес экен. Көздөрү да жиндиникиндей, деди колу сынган бандит. Таш колундагы виски куулган бокалды дубалга бир чапты. Бокалдын сыныктары чачырап кетти. Улан, деп атырылды ал. Бурчта кубарып турган Улан алдыга чыкты. Анын тизелери калтырап жатты. Сенин агаң менин бизнесиме, менин кадр баркыма кол салып жатат.
Мен сени көчөдөн таап келип адам кылдым эле. Эми сенин берилгендигинди текшере турган убак келди. Агаңды таап менин алдыма тизелетип алып кел. Эгер ал келбесе, сен анын ордуна жерге киресиң. Түшүндүңбү? Улан оор жутунуп башын ийди. Түшүндүм, Таш байке. Улан сыртка чыкканда анын ичинде жан дүйнөсү экиге бөлүнүп жатты. Бир жагында ага кан жана жан берген бир тууганы Асан, экинчи жагында Акча, бийлик жана Таштын коркунучу ажалы. Ал криминалдык сазга ушунчалык терең батып кеткендиктен артка кайтуу жолун көрө албай турду. Эки куралдаштар бизди унутушкан, бирок биз өлгөн жокпуз. Асан жалгыз өзү бүтүндөй мафиялык армияга каршы тура албасын Афгандагы согуштук тажрыйбасынан улам жакшы түшүнчү. Ага ишенимдүү, өлүмдөн коркпогон, октун үнүнө селт этпеген адамдар керек эле. Ал шаардын эски өнөр жай зонасындагы кароосуз калган автобазага барды. Бул жерде Афгандан кайткан бир нече жоокерлер жан багып, эски унааларды аңдып иштешчү. Мамлекет аларды унуткан, коом алардан жүзүн бурган. Алар өздөрүнүн психологиялык жарааттары менен жалгыз калышкан эле. Асан темир эшикти ачып киргенде, унаанын астында жаткан эки киши чыкты. Алардын бири Кандагарда Асандын өмүрүн снайпердин огунан сактап калган Рустам, экинчиси мина тазалоочу Адис Марат эле. Асан: "Тирисиңби, брат?" Рустам майга боелгон калдыруу менен Асанды бекем кучактады. Алар эски гараждын ичинде тегерип отуруп, арак ичип, Асандын окуясын угушту. Асан эч нерсени жашырган жок. Инисинин рекет болгонун, сүйгөн кызын мафия тартып алганын жана кечеги кагылышууну айтып берди. Бул мамлекет бизди сатып кетти, жигиттер, деди Асан үстөлдө муштуму менен уруп. Биз ал жакта бөтөн элдин жеринде кан төктүк. Азыр болсо өзүбүздүн шаарда, өзүбүздүн үйдө бандиттер энелери бизди, карындаштарыбызды ыйлатып жатышат. Мен согушту ушул жерден улантам. Ким мени менен? Рустам менен Марат бири-бирин карашты. Алардын көздөрүндө эбак өчкөн согуштук от кайра жанды. Марат үнсөзсүз барып гараждын бурчундагы эски темир шкафты ачты. Анын ичинде майланган эки Калашников автоматы, бир нече тапанчасы жана гранаталар жатты. Бул 90-жылдардын башаламандыгында ар ким өзүн коргоо үчүн катып кайгон кара күн үчүн сакталган куралдар эле. Биз сени менен биз, командир. Бул шаарды таштандылардан тазалайбыз, деди Рустам автоматтын затварын тартып. Үш парктагы көз жаш. Айгүлдүн сыра. Ошол эле күнү кечинде Асандын колуна белгисиз бир баладан кичинекей кат тийди. Катта Панфилов паркы. Саат 20:00. Эски каруселдин жанында деп жазылган. Бул Айгүлдүн жазуусу экенин Асан дароо тааныды. Парк кыштын суугунда энсирип, муздак шамал эски каруселдерди кыйратып жатты. Караңгы бурчтан жоолук жамынган Айгүл чыкты. Ал Асанды көрүп, чуркап келип көкүрөгүнө баш катып өксүп ыйлап жиберди. Асан анын чачынан сылап, жүрөгү тилинип жатты. Эмнеге, Айгүл? Эмнеге мени күткөн жоксуң? Деп сурады Асан акырын. Айгүл жаш аралашкан көздөрү менен Асанды карады. Мени кечир, Асан. Сен кеткенден кийин апаң катуу ооруп калды. Улам болсо Таштын карызына батып, өлүм алдында турган. Таш мага келди. Же менин аялым болосуң, же эртең апаң менен Уландын сөөгүн табасың, деди. Менде тандоо жок болчу, Асан. Мен сенин жакындарыңдын өмүрү үчүн өзүмдү курмандыкка чалдым. Азырда ал мени ар бир кадамында аңдыйт. Мени унут, Асан, Таш сени өлтүрөт. Анын колунда милицияда, сотта бар. Асандын денеси муздап кетти. Анын сүйүктүүсү чыккынча эмес, чыныгы баатыр экен. Асан Айгүлдүн бетинен кармап. Мен сени эч качан унутпайм. Жана сени ал тозактан алып чыгам. Таштын империясы урайт. Бул менин сага берген антым болсун, деди. Айгүл коркуп кетти. Жок, Асан, ал жакка барба. Улан.
Улан бүгін сені издеп жүрөт. Таш ага сени өлтүрүүнү буйруду. 4. Биринчи операция. Кара кампа. Асан Айгүлдү узаткандан кийин гаражга кайтып келди. Рустам менен Марат карта сызып, план түзүп жатышкан эле. Таштын эң негизги киреше булагы шаардын четиндеги спирт жана курал жарак сакталган жашыруун кампа болчу. Асан дал ошол кан тамырды кесүүнү чечти. Түнкү саат 3. Кампанын айланасында куралчан 5 күзөтчү басып жүрдү. Афганистер үчүн бул жөнөкөй эле аскердик операция болчу. Рустам бийик чатырга жайгашып, снайпердик винтовкасы, оптикасы бар сайсыз курал менен аймакты көзөмөлгө алды. Асан менен Марат көлүгү сыяктуу жылып келип, 2 күзөтчүнү үнсүз сулатышты. Калган үчөө бир нерсени сезип, куралдарын көтөргөндө Рустамдын таамай аткан октуруу алардын куралдарын колдон түшүрдү. Алар корконуунан качып жөнөштү. Марат кампанын эшигин жардыргыч менен талкалап кирди. Ичинде миллиондогон сомдук контрабандалык товарлар бар эле. Асан кампанын ичине бензин чачып, ширеңкени чакты. Ташка менден ысык салам деп Асан жалынды кампага ыргытты. Кампа чоң жарылуу менен асманга көтөрүлдү. Бул жарылуу бүтүндөй криминалдык Бишкекке эми эрежелер өзгөрдү деген коңгуроо болду. Биз апанын көз жашы жана капкан. Асан эртең менен үйнө кайтып келгенде подъездин эшиги талкаланганын көрдү. Анын жүрөгү шук дей түштү. Ал 4-чү кабатка чуркап чыкты. Эшик ачык. Ичинде стөлдөр күңтөрүлүп, идиштер сынган. Бурчта апасы канга боюлуп, эс учун жоготуп жатты. Апа! Апаке! Асан аны кучактап калды. Апасы араң дем алып жаткан эле. Ошол кезде үйдүн бурчундагы көлөкөдөн бирөө чыкты. Анын колунда тапанча бар эле. Бул улам болчу. Анын көздөрү кызарып, калдыруу титиреп турду. Мен аларга тийбегиле дегем. Бирок Таштын адамдары мени укпай коюшту деп ыйламсырады улан тапанчаны Асанга каратып. Сен баарын буздуң, ага. Таш эми экөөбүздү тең соёт. Мени кечир, бирок мен тирүү калышым керек. Асан жерде жаткан апасын бекем кучактап, инисинин көзүнө тике карат. Анын көзүндө коркуу жок эле. Тек гана чексиз кайгы жана муздак өкүм бар болчу. Ата бер, улан, бирок эсиңде болсун, сен мени эмес, өзүңдүн адамгерчилигиңди атып жатасың. Уландын манжасы илмекке, курокко басылды бир. Жарылган күзгө жана сынган намыс. Таарс. Тапанчанын үнү кичинекей бөлмөнүн ичин жаңыртты. Бирок ок Асандын көкүрөгүнө эмес, анын артындагы эски күзгүгө тийди. Күзгү майда сыныктарга бөлүнүп, палга чачырап түштү. Уландын колундагы курал жерге шыңгырап түшүп кетти. Ал тизелеп атуура калып, 2 колу менен башын ыкчып, үнүн чыгарбай онтоп ыйлап кирди. Мен кыла албайм. Мен сени ата албайм, ага. Деп кабурады ал. Көз жашына муунуп. Бул бир кездеги текебер, криминалдын романтикасына мас болгон жигиттин эмес, коркуп калган, адашкан баланын үнү эле. Асан ага көңүл бурган жок. Ал дароо жерде канга боюлуп жаткан апасына эңкейди. Апасынын дем алуусу өтө алсыз, башынан аккан кан пулду боеп калган экен. Асан аны колуна көтөрүп алды да, уланды көздөй бурулду. Эгер апама бир нерсе болсо, Таштын кереги жок, сени өзүм муздайм. Эшикти ач. Улан титиреп какшап эшикти ачты. Алар тепкичтен чуркап түшүп, Асандын достору Рустам менен Марат айдап келген эски Жигулиге отурушту. Машина түнкү шаардын бош көчөлөрүн тилип, ооркананы көздөй учту. 2 оорканадагы ак халаттуу каркоктук. 90 жылдардын башындагы оорканалар согуш талаасындагы госпиталдардан да коркунучтуу эле. Дары-дармек жок, жарык өчүп калат, ал эми дарыгерлер коркуу менен жашашчу. Алар кабыл алуу бөлүмүнө кирип барышканда, нөмөттөгү хирург апасынын абалын көрүп, анан уландын жүзүн таанып калып, артка чегинди. Биз албайбыз. Бул криминалдык иш экен.
Мен таштын адамдары менен көйгөй жараткым келбейт. Башка жакка алып баргыла, деди дарыгер коркуп. Асандын көздөрүнөн от чыкты. Ал хирургду ак халатынан кармап дубалга такат. Мени ук, доктор. Менин апам азыр ушул жерден өлсө, мен бул оорукананы сен кошуп жардырып жиберем. Мен Афгандан кайткам, менин жогото турган эч нерсем калган жок. Же азыр операция жасайсың, же мен сенин өмүрүңдү алам. Хирург Асандын көзүндөгү чыныгы өлүмдүн сууктугун көрүп, дароо медайымдарга кыйкырды. Талканы алып келгиле. Тез арада операциялык бөлмөгө Рустам менен Марат оорукананын эшигин тосуп, эч кимди киргизбей кайтарып калышты. Улан болсо коридордун бурчунда бүршүп отурду. Бир туугандын толбосу жана каратептер. Операция 3 саатка созулду. Бул убакыт Асан үчүн чексиздиктей сезилди. Акыры, улан акырын басып Асандын жанына келди. Ага, мени кечирүү мүмкүн эмес, билем. Таш мени колдонуп анан жок кылмак экен. Алар апамды уруп жатышканда мен токтотууга аракет кылдым, бирок алар мени да сабап салышты. Мен бул саздан чыккым келет. Асан унчукпай, инисинин көгөргөн жүзүн карат. Таш кайда? Айгүлдү кайда кармап турат? Деди ал кыска гана. Улан айланасын карап шыбырап сүйлөдү. Шаардын сыртында, тоо этегиндеги мурдагы өкмөттүк дача бар. Ошол жерди Таш өзүнүн чебине айланткан. Ал жакта 40 жакын куралчан күзөтчү бар. Айгүлдү ошол жакка камап коюшкан. Эртең ал криминалдык опшактын, кассанын чоң чогулушун өткөрөт. Ага коңшу шаарлардан да авторитеттер келет. Эң башкысы, Таштын артында милициянын чоң чиновниги турат. Ошол чиновникке таянып ал эч кимден коркпойт. Асандын мээсинде план түзүлүп жатты. Ал ордунан турду да, чөнтөгүнөн баягы улан чүрүп жиберген тапанчаны алып, инисине сунду. Бул сенин акыркы мүмкүнчүлүгүң, улан, же сен бул курал менен өз катаңды оңдойсуң, же ушул жерден өз жолуң менен кете бер. Экинчи мени ага дебе. Улан тапанчаны бекем кармап. Мен сени менен аягына чейин барам, ага. Каным менен жууйм, деди. Ошол кезде хирург чыгып, апаңар тирүү. Бирок абалы оор. Биз колубуздан келгендин баарын кылдык, деди. Асан терең үшкүрүп, досторуна бурулду. Кеттик, Таштын империясын кулата турган убак келди. 4 согуштук тактика, ардагерлер бандиттерге каршы. Түнкү саат 2. Тоо этегиндеги мурдагы өкмөттүк дача чындап эле жетүүгө мүмкүн болбогон чептей көрүндү. Бийик кирпич дубалдар, темир дарбаза жана ар бир бурчта курал кармаган күзөтчүлөр. Алар өздөрүнө өтө ишенимдүү сезишчү. Анткени 90 жылдары аларга каршы чыга турган мамлекеттик күч да жок болчу. Бирок алар көчө мушташтарына гана көнгөн бандиттер эле. Алардын каршысында болсо чыныгы согуштук тактиканы суудай билген, мина талааларынан өткөн, Тоо согушуна машыккан афган ардагерлери турган эле. Асан, Рустам, Марат жана улан токой аралап дачанын арткы тарабына билдирбей жакындашты. Алардын жүздөрү кара боек менен боелгон. Рустам, бийиктик сеники. Периметрди тазалайсың. Марат, сен генераторду жана дарбазаны аласың. Улан, сен мени менен киресиң деп буйрук берди. Асан үнсүз ишараттар менен. Рустам снайпердик винтовкасы менен дарактын башына чыгып, ыңгайлуу позиция алды. Анын оптикалык мээлегичи чатырда тамеки чегип турган биринчи күзөтчүнү тапты. ПФФ. Үнбасаңдаткыч, глушитель тагылган куралдан чыккан ол күзөтчүнү үн чыгарбай сулатты. Андан соң экинчи, үчүнчү күзөтчүлөр биринин артынан бири кулап жатышты. Бандиттер эмне болуп жатканын түшүнгөнгө да үлгүрүшкөн жок. Марат болсо электр щитин таап, ага 4 жардыргычын орнотту. Көз жарылуудан улам бүтүндөй дачанын жарыгы өчүп, караңгылык өкүм сүрдү. Дароо ызы-чуу башталып, күзөтчүлөр туш келди, асманга ок ата башташты. 5 чептин ичиндеги кыргын.
Асан менен улан талкаланган арткы эшиктен ичкери кирип барышты. Ичинде дүрбөлөң. Караңгыда бандиттер ким душман, ким дос экенин айырмалай албай калышты. Асандын колундагы АК-74 автоматы кынтыксыз иштеп жатты. Ал душмандын ок атуу чекиттерин дароо аныктап, кыска жана так кезектер менен атып алдыга жылып жатты. Бул Голливуд киносундагыдай секирип атышуу эмес бул муздак эсептеген, катаал аскердик тазалоо болчу. Улам болсо биринчи жолу чыныгы өлүмдү көрүп коркуп жатты. Бирок ал агасынын артынан калбай, бурчтарды каргоп келе жатты. Күтүүсүздөн капталдагы бөлмөдөн бир бандит дробовик сайсыз мылтык менен атып чыкты. Асан бурулганга үлгүрбөй калды. Ошол ирмемде улан алдыга секирип, бандитти эки жолу көкүрөккө атты. Бандиттин угу дубалга тийип, чаң ызгыды. Жакшы иштедиң, жоокер, деди Асан инисине карап. Уландын жүзүндөгү коркуу жок болуп, ордуна чечкиндүүлүк пайда болгон эле. Алар экинчи кабатка көтөрүлүштү. Бул жерде Таштын жеке кабинети жана Айгүл камалган бөлмө жайгашкан. Коридордо Таштын эң тажрыйбалуу жеке жансакчылары тосуп турушкан экен. Катуу атышуу башталды. Гильзалардын шыңгыраган үнү чаң жана парактун жытабаны каптат. Асандын угу түгөнүп калганда ал куралын таштап, бурчтан чыккан акыркы жансакчы менен бетме-бет кол күрөшкө өттү. Афгандык бычак уурушуунун ыкмалары менен ал 2 секунданын ичинде алп жансакчыны тизелетип, эс учун жоготту. Алты эң акыркы эшик жана күтүүсүз конуп. Алар эң түпкү оор эмен жыгачынан жасалган эшикке жетишти. Бул Таштын кабинети болчу. Эшиктин артында жымжырттык өкүм сүрөт. Асан буту менен эшикти таяп ачып, тапанчасын сунуп кирип барды. Кабинеттин ичинде чоң булгаары креслонун артында Таш туруптур. Анын жүзү төрдеп, баягы текебердигинен эч нерсе калбаган. Бирок ал жалгыз эмес болчу. Анын алдында Айгүл тизелеп отурат, ал эми Таштын тапанчасы кыздын башына такалып турган. Куралыңды ташта, Асан. Болбосо бул канчыктын мейисин чачам. Деп кыйкырды Таш, үнү калтырап. Айгүлдүн көздөрүнөн жаш куюлуп, бирок ал Асанды карап, Асан. Мен үчүн токтобо деп ыйлап жатты. Асан тапанчасын түшүргөн жок. Ал Таштын көзүнө тике карат. Сен бүгүн ушул жерден өлөсүң, Таш, маселе болгону кандай өлүм менен өлөрүңдү, деди Асан муздак үн менен. Бирок күтүүсүздөн бөлмөнүн караңгы бурчунан дагы бир адам чыкты. Ал формачан эмес болчу, бирок анын үстүндөгү кымбат костюму жана өзүн алып жүрүүсү анын катардагы адам эмес экенин билдирип турду. Бул ички иштер министрлигинин жогорку даражалуу чиновниги, полковник Садыров болчу. Ал колуна Макаров тапанчасын кармап, Асанга мээлеп турду. Сен өтө эле көп нерсени билгиң келип кетти, солдат, деди полковник жылмайып. Бул шаарда мыйзамды да, кылмышты да биз башкарабыз. Таш болгону менин акчамды чогултуп берүүчү куралым. Сен менин бизнесиме таскоол болдуң. Асан түшүндү. Бул жөн гана көчө бандиттери менен болгон согуш эмес экен. Бул мамлекеттин өзүгүнө чейин чириген. Бийлик менен криминал жуурулушкан бүтүндөй бир коррупциялык желмогуз экен. 90 жылдардын эң коркунучтуу чындыгы ушул болчу. Сени каргошу керек болгон адамдар сени өлтүрүүгө буйрук берип жатышкан Эми куралыңды ташта, болбосо иниңда, сүйгөн кызың да ушул жерде калат, деди полковник Триккерди. Хурокту басууга даярданып бир. Жырткычтардын уясындагы чындык. Терезеси калың пардалар менен жабылган, абасы тамеки жана коркунуч жыттанган кабинетте өлүмдөй тынчтык өкүм сүрдү. Полковник Садыровдун тапанчасы Асандын көкүрөгүнө мээленип турду. Ал эми Таш Айгүлдүн чачынан мыкчып, башына курал такап, жеңишке жеткендей жылмайып турду. Бул 90 жылдардын эң жийиркеничтүү сүрөтү эле, кылмышкер менен мыйзам каргоочу бир тарапта болуп, карапайым элдин тагдырын оюнчуктай калчап жатышкан. Сен Афгандан баатыр болуп кайттым деп ойлодуң беле? Деди полковник Садыров мыскылдуу күлүп.
Силерди ал жакка өкмөт жөнөткөн, анан өкмөт өзү жок болду. Силер эми эч ким эмессиңер. Жөн гана тарыхтын таштандысында калган этсиңер. Бул шаарда мен мыйзамын. Таш менин капчыгым. Ал эми сен, солдат, менин системама кирген вируссуң. Вирустарды болсо жок кылышат. Асандын көздөрү бөлмөнүн ичин чагылгандай тездик менен сканерлеп жатты. Анын мээси компьютерде иштеп, секунданын 1/1 бөлүгүндө варианттарды эсептеп жаткан. Таш Айгүлдү калкан кылып турат, демек түз атууга болбойт. Полковниктин куралы даяр, бирок анын позициясы терезеге жакын эле. Асан артында турган иниси Уланга акырын бир гана өздөрүнө түшүнүктүү болгон ишарат кылды. Манжалары менен мылтыктын сабын эки жолу таптап койду. Бул кичинекей кезинде ойноп жүргөндөгү даярдан жерге жат деген белгиси болчу. Мен тарыхтын таштандысы болушум мүмкүн, полковник деди Асан үнүн такыр өзгөртпөй, муздак жана токтоо. Бирок мен ал таштандыдан жалгыз кетпейм. Рустам, иште. Эки снайпердин огу жана чагылгандуу сокку. Асандын үнү рация аркылуу сырттагы Рустамга жетти, Асандын жакасында дайыма ачык рация иштеп турган. Ошол замат бөлмөнүн калың айнек терезеси шак. Этип сынып сырттан учкан снайпердин огу полковник Садыровдун тапанча кармаган оң колун талкалап өттү. Деп бакырды полковник, куралын түшүрүп жиберип, кан жалаган колун кармап. Бул секундалык эле алаксуу Асан үчүн жетиштүү болду. Жат деп пикирда ал Айгүлгө, Айгүл бар күчү менен таштын колунан жулкунуп, полго кулат. Таш тапанчасын Асанга бурганга үлгүргүчү, Асан жолборстой секирип, анын колундагы куралды тээп учурду. Эки ал бөлмөнүн ортосунда бетме-бет мушташка өтүштү. Таштын салмагы оор, соккулары күчтүү эле, бирок анда көчү мушташынын гана тажрыйбасы бар болчу. Асан болсо өлүм менен жашоонун чегинде машыккан, ар бир соккусу адамдын алсыз чекиттерине багытталган кесипкөй жоокер эле. Таш столдун үстүндөгү оор күлдөктү, пепельницаны алып Асандын башына урууга аракет кылды. Асан соккудан буйтап өтүп, таштын тизисине катуу тээп, ал тең салмактуу угун жугаткондо, чыканак менен жаагына кыйратуучу сокку урду. Таш эс учун жоготуп, эмен столду талкалап кулап түштү. Ал кайра турган жок. Уландын куну жана акыркы ок. Асан Айгүлгө чуркап барып, аны жерден жөлөп тургузду. Айгүл, сен амансыңбы? Жаракат алган жоксуңбу? Асандын үнүндөгү баягы муздактык жоголуп, чексиз мээрим жана камкордук пайда болду. Айгүл ыйлап Асандын мойнуна асылды. Сен келдиң. Сен мени таштаган жоксуң. Бирок бөлмөдөгү коркунуч толук чечиле элек болчу. Полковник Садыров жерде жатып, сол колу менен пальтосунун ичинен кичинекей запастык тапанчасын сууруп чыккан эле. Анын көздөрү канга толуп, Асандын туусуна мээледи. Асан Айгүлдү кучактап артын карап турган. Ошол кезде ага, сак бол деген үн жаңырды. Бул Улан эле. Таарс. Эки октун үнү катар угулду. Асан бурулуп караса, полковник Садыров көкүрөгүнөн ок жеп чалкасынан сулап жатыптыр. Ал эми Улан полковникти атууга жетишкен, бирок полковниктин акыркы угу анын ийине тийген экен. Улан дубалга сүйөнүп акырын ылдый кулады. Анын ак көйнөгү канга боелуп жатты. Улан. Асан Айгүлдү көй берип, инисинин жанына чуркап барды. Ал колу менен кан агып жаткан жаратты басты. Чыда, иним. Чыда. Биз азыр кетебиз. Улан оорудан онтоп, бирок жүзүндө кандайдыр бир жеңилдүү, күнөөсүнөн арылган адамдын жылмаюусу бар эле. Мен сени сактап калдымбы, ага? Деп шыбырады ал. Таштын карызынан да, өзүмдүн күнөөмдөн да кутулдумбу? Сен баатырсың, Улан, сен менин бир тууганымсың. Сүйлөбө, күчүңдү сакта. Асандын көзүнөн жаш тегеренди. Афгандан бери ал биринчи жолу ыйлап жаткан эле. 4 атка арангон чеп жана куткарылуу. Сыртта сиреналардын үнү угула баштат.
Мараттын орнаткон 4 жардыргычтары дачанын бир бөлүгүн өрттүп, жалын тесик менен жайылып жаткан. Асан уланды далысына көтөрүп алды. Айгүл Асандын колунан бекем кармап, түтүнгө толгон коридорлор менен сыртка карай чуркашты. Эшиктин алдында аларды Рустам менен Марат күтүп турган эле. Кеттик, командир. Мен милициянын чыныгы тобуна кабар бердим, алар азыр келишет. Садыров домбылыктарын ача турган документтерди да алдым. Деди Марат таштын сейфинен алынган папканы көрсөтүп. Алар эски Жигулиге отуруп, күйүп жаткан дачадан алыстап кетишти. Артында 90 жылдардын эң коркунучтуу криминалдык чиби атка оронуп, Садыров жана таш сыяктуулардын доору күлгө айланып баратты. Бул от менен Кошо Асандын да жан дүйнөсүндөгү караңгылык күйүп тазарып жатты. Бес жыйынтык жаңы таң жана тазарган намыс. Арадан бир ай өттү. Оорукананын палатасында Асандын апасы көзүн ачты. Анын жанында Асан жана Айгүл отурган эле. Апасынын жүзүнө кан жүгүрүп, жылмайып уулунун колун кармады. Алар эч нерсе дешкен жок, бирок ушул тийүүдө чексиз сүйүү жана кечирим бар болчу. Уландын жарааты айткан. Бирок ал ооруканадан чыгары менен өз ыктыяры менен милицияга барып, мурдагы кылмыштары үчүн күнөөсүн мойнуна алды. Асандын ага берген эң чоң сабагы жоопкерчиликтен качууга болбойт деген сөзү эле. Улан соттун өкүмүн угуп жатканда башын бийик көтөрүп турду. Ал түрмөдөн тазарып чыгып, жаңы жашоо баштоого сөз берди. Ал эми Марат тапкан документтердин негизинде таштын бүтүндөй мафиялык тармагы жана коррупционер чиновниктер кармалды. Шаарда аз да болсо мыйзам орнай баштады. Эртең мененки Фрунзе Бишкек шаарынын көчөлөрүндө күн чыгып келе жатты. Асан менен Айгүл темир жол бекетинде турушту. Алар бул канга жана кайгыга суугарылган шаардан кетип, алыска айылга, тынч жашоого, жаңы барактан баштоого жол тартышты. Асан поездге түшөр алдында артына кычайып карат. Аны узатканы Рустам менен Марат келген эле. Бул афганецтер согуштун жараатын көтөргөн, мамлекет унуткан, бирок адамгерчилигин жыгытпагон шын батырлар болчу. Алар бири-бирине аскердик салам берип, үнсүз коштошушту. 6. Эпилог документалдык корутунду. 90 жылдар биздин тарыхтагы эң караңгы, эң оор мезгилдердин бири катары калды. Бул доордо мамлекет алсыз болуп, мыйзамды күчтүүлөр тебеледи. Бирок дал ушул караңгылыктын ичинде Асан сыяктуу адамдар болгон. Алар согуштун тозагынан кайтып, бирок өз үйлөрүндөгү адилетсиздикке көз жумуп кое алышкан эмес. Алар расмий эмес түрдө алсыздардын калканы, чындыктын кылычы болушкан. Көптөгөн афганецтер ушул криминалдык согуштарда курман болушту, көбү тарыхтын көлүкөсүндө унутулуп калды. Бирок алардын эрдиги, сынбаган эрки жана бир туугандыгы эч качан өчпөйт. Асан менен Айгүлдүн поезди узакка үн салып, тоолорду көздөй жөнөдү. Асан терезеден карап терең дем алды. Эми ал жанында курал эмес, сүйүктүүсүнүн колун кармап баратты. Согуш бүттү. Эми жашоо башталды. Соң